Акыркы сааттарга алынган жаңылыктардын күндүзгү топтомун түз эфирде тааныштырып, студияда Абдумалик Базарбаев болом. Амансыздарбы? Казакстан менен чектешкен жердеги Ак жол чек ара бекетинен Жак өлкөсүндөгү автоунаа 84 килограммга жакын 300 миллион сомдук алтын менен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, товардын ЭЭПтин талаптарына ылайык документтери болгон эмес. Автоунаа Чүй облусунун аймагындагы ири алтын казуучу компаниялардын бирине бара жаткан. Тергөө иш-чараларынын алкагында Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын адистерин тартуу менен республикалык казынага келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Ош шаарында 17 апрелде эл аралык террордук уюмга тиешеси бар деген шек менен 2 өзбекстандык кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдады. Өзбекстандын жарандары Тавхид ва Джихад Хатибасы террордук уюмунун Стамбул тобуна катышы бар деген шек менен издөөдө жүргөн. Кылмышка шектүүлөр чет өлкөгө чыгып кетүү үчүн документ жасатуу максатында Кыргызстанга келишкен. Алардын бири чек арадан өтүп баратканда, бири дагы башка жерден кармалып, Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кармалгандарга карата кылмыш жаза кодексинин 378-беренеси мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү менен иш козголуп, учурда тергөө жүрүп жатат. Алимент төлөөдөн качкан 50 миңге жакын жаран чет мамлекеттерде жүрөт. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында өкмөттүн өкүлү билдирди. Алардан алимент өндүрүү үчүн эл аралык конвенцияга кошуу керек. Ага ылайык 2007 жылдын 23 ноябрында Гаагада кабыл алынган балдарга алимент өндүрүп алуунун эл аралык тартиби жана үй бүлөнү багуунун башка формалары жөнүндө конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууда каралды. Мыйзам долбоору мамлекеттик ички жол жоолорду ишке ашыруу максатында эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүүгө багытталган. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, экинчи окууда кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бир район менен 3 айылдын аталышын өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койду. Мыйзамдын тексти 18 апрелде чыккан Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Ага ылайык Талас облусундагы Кара Буура району Айтматов району болуп өзгөрмөкчү. Эске сала кетсек, советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Төрөкул Айтматов менен эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов аталган райондун Шекер айылында туулушкан. Нарын облусунун Коштөбө айыл аймагы эми Ормонхан айыл аймагы деп аталат. Ормонхан 1845-1854 жылдары түндүк кыргыздарынын ханы болгон. Ноокаттагы Борбаш айылы Кайрагач аталышын алат. Кара Буура районундагы Чымкент айылы эми Чолпонбай айылы болот. СССРдин баатыры Чолпонбай Төлөбердиев аталган айылда жаракка келген. Бийлик мындай кадам тарыхый инсандардын атын төөлүккө калтыруу үчүн жасалып жатканын айткан. Аталыштарды өзгөртүүгө 8 миллион сом керектелет. Каражат жергиликтүү бюджет менен жана демилгени көтөргөндөр тарабынан бөлүнмөкчү. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы ачык акционердик коомун Улан Сарбанов жетектейт. Мындай чечим мамлекеттик банктын директорлор кеңеши тарабынан 19 апрелде кабыл алынган. Бишкек шаарындагы Москва көчөсү 151-дарегинде жайгашкан мамлекеттик өнүктүрүү банкы 2022 жылы 31 майда министрлер кабинетинин чечими менен түзүлүп, ошол жылы 25 июлда каттоодон өткөн. 27 октябрда ишин баштаган. Банктын негизги максаты чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн найса берүү. Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жалпы капиталы 2 миллиард сомду түзөт. Банктын башкармалыгын буга чейин Евгения Цудес жетектеген. Улан Сарбанов 2000-2006 жылдары Улуттук банктын төрагасы болгон. 2021 жылдын октябрынан бери экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп иштеп жаткан. Кара Суу районундагы мектептин чатырынан жыл айланбай суу өтүп баштады. Имараттын электр жарыгы да жарактан чыккан. Билим уясы мындан 7 ай мурда курулган. Сапатсыз курулган имаратты Асафа кайрымдуулук фонду каржылаган. Жергиликтүү тургундар мектептин сапатсыз курулганы пайдаланууга бериле электигин байкалганын айтышат. Урусту ушу кургандан кийин акыбалы ушул чатырынан суу агып атат. Ар бир мына класстык каналардан суу тамчылап атат. Bir bana bakıp garantinin pişmosu var. Ayrı hükümet moyunun alındı. Biz o şol javapkerçilik garantini pişmoda atkарыш керек. Силер азыр келип эле ана ремонт жүрүп атабы, тамчыларды көрсөтүп атасыңар да.
Кара Суу районунун Ишме айылындагы номер 109 мектеп өткөн жылы пайдаланууга берилген. Жаңыланган имарат жергиликтүү бийликтин катышуусунда шаан шөкөт менен тапшырылган. Ай айланбай мектептин чатырынан суу өтүп баштаган. Класстын полдору дагы айрылып кеткен. Ошо АСАФА уюмунун которгон акчасын туура эмес пайдалангандыктан болуп калды да. Базардагы эң арзан, эң жука, эң сапасыз неме менен жаап койгон. Болгон айы ошол. Мына немелерди тамчы өтүп кетет. Жамырда. Жамырда азыр бир күндүк жамырда билинбейт. 2-3 күндүк жамырда мына бардыгынан агат да мына жерден. 11 жеринен агат мына спорт залдан. А мектептин азыр жарымында уже свет бар, жарымында свет жок. Уже багыдан замкание болуп, уже мектептин 2-нчи этажынын жарымында класстарда эме жок. Баа плафондорун көргөндүрсүңөр, уже суу алып түшүп кетип калган баары жоон кайрып. Баа штукатурканы аркага тепти дагы. Кайрадан шыбаш керек эми ал. Мектеп 500 окуучуга ылайыкташып курулушту Альянстрой групп аталышындагы компания жүргүзгөн. Бирок мектептин долбоору, сметалык баасы боюнча эч кимге маалымат берген эмес. Сапатсыз курулушка нааразы болгон айыл башчысы компания чатырын толук алмаштырып берүүсүн талап кылууда. Ачылышы болуп атканда мына чатырынан суу өткөндүгүн биз билдиргенбиз. Мына Ош областынын губернатору Зияйдин Жамалдинов ушул жерде ачылышына келген. Билдиргенбиз. Ошол боюнча эч кандай реакция деле болгон жок. Анан алар өздөрүнүн каалашынча курушту. Ушу кургандан кийин акыбалы ушул чатырынан суу агып атат. Ар бир мына класстык каналардан суу тамчылап атат. Азыр эми оңдоп атышат эми. Кандай болушун дагы көрөбүз. Ошо чатырын ушул тиникесин алып сатабы, не кылат? Бизге жаңы калыңыраак тиникеден жаап берсе эле биздин элдин максаты ошол. Жергиликтүүлөр имарат курулуп баштаганда эле сапатсыз экенин байкашкан. Билим уянын спорт залындагы тамчы азыр дагы токтобой агып жатат. Мындан улам окуучулардын дене тарбия сабагы үзгүлтүккө учурайт. Мектептин 2-нчи кабатында 9 бөлмө болсо, анын 4-үнөн жамгырдын суусу өтөт. Жергиликтүүлөр жаңы мектептин коопсуздугунан дагы камсынашат. Эл ыраазы, биз ыраазы, баары ыраазы эл. Карап тургачы. Ушу куруучулар кыргыздар, өзүнүн кыргыздар. Ошолор эме кылып эконом кылып койду акылы, кыршанчы. Ваннасын көрсөңөр эме кичинекей ваннадан жукка дагы. Эми канча жыл турат, Кудай билет бул эми. Бул ачылышына чейине суу өткөн да бул. Курулуп бүткүч чейине суу өтүп кеткен. Ошол эми көзөмөлдөй турган бир орган карасаңар жакшы болот эле. Курулушту АСАФА кайрымдуулук фонду каржылаган. Имарат талапка жооп бербей турганы байкалса да, ошол учурдагы жетекчилер кайдыгер мамиле жасап, көзөмөлдөн өткөрүп коюшканын айтышат. Мындан улам курулушту көзөмөлдөгөн Ош облустук курулуш башкармалыгы мындай катаны жергиликтүү бийликке оодарууда. Анткени мектептеги кемчиликтер боюнча эл өкмөттүн кепилдик каты алынган дешет. Куруучу катары өзүмүн адис катары көз карашым менен караганда кемчиликтер бар эле. Себеби спорт залынан суулар өткөн, комнатада бөлмөлөрдө, класстардагы бөлмөлөрдөгү батарейкалардагы суу тамчылап, ал жерде көп курулуш тармагында кетирилген кемчиликтердин мен өзүм фиксируют этип алганмын. Бирок ошонун негизинде кийин айрым өкмөт биз кемчиликтерди кепилдик кат менен аткарып беребиз деп кепилдик кат жазып берген бизге. Аларга дагы ошентип айткан. Ошонун негизинде азыркы мезгилде кепилдик катты аткарышка алар милдеттүү. Ишме айылындагы 200 түтүнгө ылайыкталган сапатсыз мектепте 370 окуучу билим алууда. Ал эми өткөн жылы Ош облусунун аймагында 5 мектеп жаңыдан салынып пайдалана баштаган. Мындан сырткары 3 билим уяга кошумча имарат курулган. Мамлекеттик бюджеттен каржыланбаган социалдык объектилердин сапаты буга чейин дагы сынга алынып келинген. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдонов, Ош ТВ. Кытайдын ар кайсы шаарларынан Бишкекке туристтердин жоон тобу келди. Бул пандемия аяктагандан бери бул өлкөдөн биринчи жолу уюштурулган массалык тур экенин Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан кабарлашты. Жалпысынан Кытайдан 20 адам келген. Кытайлык туристтер 3 күн бою Чүй жана Сыкөл облустарынын туристтик жерлерин көрүшөт. Андан соң кошуна Казакстан аркылуу автобус менен кетишет. Буга чейин туризмди өнүктүрүү колдоо фонду кытайлык туроператорлор жана Кытайдын экономика министрлигинин өкүлү менен жолугуш өткөргөн. Фонддун кызматкерлери конокторго Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берип, эң кызыктуу жерлерге алып барышкан. Андан соң кытайлык гидтер Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырышкан. Сапардан
машыктанган кытайлыктар атайын тур өткөрүүнү сунушташкан. Аны уюштурууга туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду жардам берип, ошондой эле кытайлык туристтерге жөнөкөйлөштүрүлгөн түрдө электрондук виза берүүнү демилгелеген. Кытайлык туристтер Бишкек шаарынан түштүккө, андан ары Ош аркылуу Өзбекстанга барат. Афган жана башка согуштардын ардагерлеринин майдандагы бир туугандык коомдук кыймылынын төрагасынын орун басары Эмилбек Ункуев Кыргызстанда өткөн Өлбөс полк жүрүшү КМШ өлкөлөрү арасында эң ири жана эл көп катышкан акциялардын катарында экендигин айтты. Өлбөс полк акциясына буга чейин 50-60 миңден ашуун адам катышып келген. Быйыл дагы былтыркы көрсөткүчкө жетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Жыргалбек Сагынбаев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында Өлбөс полк акциясы 2014 башталып, ага 500дөй адам катышып жүрүш башталган. Өлбөс полк акциясы 2014 башталып, ага 500дөй адам катышкан. Жүрүшкө Афган жана Баткен согушунун ардагерлери, мектеп окуучулары чыккан эле. Кийинки жылы катышуучулардын саны 1000ден ашып, жылдан жылга көбөйүүдө. Улуу ата мекендик согушта баатырлык көрсөткөн аталарыбызды, апаларыбызды даңктап, алардын эрдигин кийинки муңга жеткирип туруу абзел. Андыктан бул акциянын мааниси жогору экени шексиз. Алсак, Кыргызстанда өткөн Өлбөс полк жүрүшү КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң ири жана эл көп катышкан акциялардын катарында турат. Буга чейин 50-60 миңден ашуун адам катышып келген. Быйыл дагы былтыркы көрсөткүчкө жетери күтүлүүдө, деди Ункуев. Ошондой эле адис мектепте аскерге чейинки даярдык сабагына көңүл буруп, окуу китептерин түзүү керектигин кошумчалаган. Мына ушундай кабарлар күндүзгү жаңылыктардын негизги топтобун түздү. Алдыда аба ырайы күтөт. Амандыкта кайрадан жолугушканча. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.